Чарбадагы жер маселеси жана саан уйдун рациону. Чарбанын чоң жегичне экендиги анын айдоо жерлеринин кеңдигине жараша болору мыйзам ченемдүү. Албетте, менчик айдоо жерлери жок, бирок тоютту сатып алуу менен сүт жана эт өндүргөн чарбалар да арбын. Мал чарбасы узак убакыттуу жай калыптанып, шашпай өнүккөн тармак болгондуктан анын экономикалык пайдасы да көп убакытта кайрым берет. Бул тармак алгач узак убакытка капитал салууну талап кылат. Өзүнө тиешелүү жери бар чарбалар көп артыкчылыкка ээ. Айталык, тоюттун баасына көз каранды болбостон, керектүү көлөмдү арзан наркта жыйнап алат, көңүлү каалаган түрдөгү өсүмдүктү тоютту тандап өндүрө алат. Чарбадан чыккан кыкты баш оорусуз пайдалуу жок кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Айтор жерге ээлик кылуу фермерге өңчөй артыкчылыктарды берет. Алардын эң негизгиси чарбада саалган сүттүн өздүк наркын арзандатат. Жер бар болсо фермага баштагыла. Ферма уверенно баштагыла, смело. А сен фермермин десең, бул иштен акча табам десең, жер болуш керек. Беде эккенге силос көңүр уже ыкманы алдык дегенде отасың. Силос, арпа. Вот ушу үч нерсе фермада болуш керек. Фермердечи. Ушу үч нерсе. Биз Кыргызстан шарттары боюнча. Калган сатып алса болот, не страшно. Андай бар болсо шартына, пожалуйста, нарында жашоочок өтө сонда. Больше всего протеин это газон. На бүгүнкү күндө эмне болот? Азыр уже түк жанагы уланбай кетти. Тоонун чөбүн берип атам. Тоонун чөбүн 120 сомдон сатып алам. Пресс уже 150 сом болуп кетти. Представьте, уже еще второго укоса нету. Понимаете? Это сейчас конкретно будет фермер бить по карману. TOT программасында окуган фермерлердин эсебине ылайык, Чүй облусунун шартында сүттү, кунарлуу саан уйду жыл бою жайытсыз багуу үчүн 1,5 гектардын түшүмү керектелет. Ал эми Германияда болсо, бул көрсөткүч болгону 0,8 гектарды түзөт. Айырмачылык түшүмдүүлүктө. Саан уйдун рациону. Кыргызстанда саан уйларды багуу шартын эске алсак, рацион маселеси анчалык түйшүк жаратаарлык маселе эместей туюлат. Биздин чарбакерлерге мал багуунун эки жолу таандык. Биринчи учурда мал жайытта багылганда фермер ага өтө зарыл болгон тузду гана берип, айрым кездерде гана комбикорм кошпосо, рационду аныктоону 100% малдын өзүнө табыштайт. Экинчи учурда саануй короодон чыкпай багылып, жыл бою колдон берилген тоютка көз каранды кезде рацион түзүү фермердин милдети. Айырмасы, экинчи учурда ошол эле малдын сүттүүлүгүн 75%га чейин күчөтүүгө болот. Кантип? Учурда биздин фермерлерге жеткиликтүү тоют түрлөрүн тактап алалы. Беде же шалба кургак таңгакталган чөп, саман, арпа, буудай, жүгөрү даны, буудай улпак же акшак, жүгөрү силосу, эспарцеп, беде же шалба чөп сенажы, тоют кызылчасы же жом. Андан сырткары таңсык, бирок айрым фермерлер кымбатына карабай рациондо колдонуп келе жаткан тоют түрлөрү бар. Булар жетиштүү көлөмдө өндүрүлбөгөндүктөн чарбалардын рационунда туруктуу орун ала албай келет. Соя шуроту, сыгылган пахта же күн карамак калдыктары, буурчактар, савис, ашкабак. Мисалга, устат фермер Азамат Мадамбековдун чарбасындагы саан уйлардын рационун карап өтөлү. Чарбадагы күнүмдүк саан көлөмү уй башына 27 литрден 35 литрге чейин. Силос 40-50%, синаш 15-20%, кургак чөп 15-20%, арпа 4-7 кг, улпак 2-3 кг,
пахта күн жарасы 1 килограмм, сода 50 грамм, ачыткы 50 грамм, жалама туз, қатырылған минералдар жана суу тоюшунча кенен. Bir günde uy tuğandan keyin arpanın bir polni tamikomda esepteyip turan olsak 8 kilogramda biraz bir uygaç. En көп içinde arpa. Где-то в районе 6 килограммов. 5,5-6. Грек и семечка жмых. Вот это наш на сегодняшний рацион, да. Алгач сүт өндүрүүчү ишкер фермердин бизнес инструменти болгон уй жаныбардын 1 жылдык жашоосунун так циклдерин билип алалы. Уйдун организми бул 5 фазада ар кандай абалда болгондуктан ошого карата тоюттандырыш зарылчылыгы турат. 1 күндөн 40 күнгө чейинки аралык уй тууган күндөн тарта саанга кирет жана бул учурдан 40 күнгө чейин организмдин калыбына келтирүүчү жана сүттүүлүктү арттыруучу рационду баштоонун ылайык учуру. Эгер 40 күндөн 60 күнгө чейинки аралыкта уй күүгө кирбесе байкап, убакыттан уттурбастан аны даарылап калуунун учуру. Сүттүүлүккө арналган рацион өзгөрбөйт. Себеби лактациянын туу чокусу ушул фазага туура келет. 60-тан 90 күнгө чейинки аралыкта уй кандай гана болбосун уруктандырылышы кажет. Бул убакыттан кеч калганда ферма жыл маалында бир төл алуу шансын жоготот. 300 күндөн тарта уй байыйт. Ага желинин жана организмин эс алдырууга убакыт керек. Рационду сүттү карай эмес, организмде зарыл витаминдер, минералдар менен толуктоого бурабыз. Эң кеч дегенде 365 күнү бардык иш ойдогудай болсо, саан уй кийинки музоосун жарыкка алып келиши шарт. Биринчи фазада саандын башталышынан анын туу чокусуна чейинки учур рациондун эң бай учуру. Бул учурдагы рацион келечекти азыктандыруу деп аталат. Себеби кийинки лактациянын сапаты жана музоонун өз учурунда сак саламат туулушу учурдагы тоюттун сапаттуу берилишине түз байланыштуу. Рационду тоюттагы энергия менен белок, протеиндер бири-бирин тең салмактагандай эсептейбиз. Жаңы гана музоотуп, андан соң сүт жаратып, болгон күчү менен иштеп жаткан организм рациондогу азыктардын жетишсиздигин же белоктун ашыкча көбөйүп кетишин оор кабыл алат. Экинчи фазада сүттүүлүктүн өөрчүп турган учурунда рациондо протеиндин 18%дан кем болбоосун камсыздоо зарыл. Тууттун кыйынчылыгынан толук арылган организм чыктуу жана клетчаткалуу жемди көбүрөөк талап кыла баштайт. Үчүнчү фаза сүттүүлүктүн кайта башташынан улам рациондогу протеин берүүчү чыктуу тоюттарды жана энергия булактарын азайтуу талапка ылайык. Төртүнчү фаза кунары аз карапайым уйлардан айырмаланып, асыл тукум, сүт багытындагы уйлар байытууга көп убакыт талап кылат. Муну бир тарабынан саан убактысын кыскартуу менен, экинчи тарабынан ошол эле учурда рациондогу чыктуу тоюттарды акырындык менен кургак тоюттарга алмаштырып, жемдин көлөмүн азайтуу жана мационду көбөйтүү менен жетишебиз.